Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы. Эл аралык аба каттамдарын кайра баштоо жөнүндө чечимдер Россия Федерациясынын башка мамлекеттери менен келишимдерин эске алуу менен симметриялуу кабыл алынат. Россия башка мамлекеттерге караганда КМШ өлкөлөрү менен жүргүнчүлөрдү ташууну жандандыра алат деп билдирди Россия Федерациясынын транспорт министри Евгений Дитрих. КМШ өлкөлөрү бул бизге жакын эл аралык кошуналар. Алгачкы авиакаттамдарды ошолордон баштайбыз деди 30-июнунда министр. Бирок ал учуулардын конкреттүү күнүн айткан жок. Россиялык массалык маалымат каражаттарында чет элдик рейстерди ишке киргизүүнүн мүмкүн болгон датасы 15-июлда биринчилерден болуп Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө жана КМШ өлкөлөрүнө учуулар башталышы мүмкүн деп жазып жатышат. Авиаташуулар бийликтин чечимин гана күтүп жатышат. Ал эми Орусия авиакомпаниялары тез арада рейстерди жаңыртууга даярбы. Эгерде июлда учууларды башталса, анда С7 авиакомпаниясы учууга уруксат алуу замат эл аралык каттамдардын аткарылышын ыкчам жогорулатууга даяр. Белгиленген тартипте санитардык эрежелерди сактоо менен аба ташууларды жүргүзгөнү даяр деп компаниянын басма сөз катчысы Надежда Хаитова айтып кетти. Июлдан тартып Орусияда чартердик аба каттамдарынын саны 3 эсеге жогорулайт. 1-июлда туристтик сезон ачылгандан кийин чартердик авиа каттамдардын саны 3 эсеге көбөйтүлөт деп билдирди Россиянын туроператорлор ассоциациясынын вице-президенти Дмитрий Горин. Ал эскерткендей эл аралык туризмдин убактылуу жабылышынын эске алуу менен туристтердин бир бөлүгү Россияга чет өлкөлүк сапарларды ташууну артык көрүшөт. 1-июлдан тарта чартердик авиа каттамдардын саны 3 эсеге көбөйүүдө. Алгачкы 2 жуманын ичинде аларды жүктөө боюнча акырын аракеттер болот деди Говорит Москва радиостанциясынын эфиринде сүйлөгөн сөзүндө. Июлдун 2 жарымында жигердүү авиабилеттерди сатып алуу бир кыйла оң көрсөткүчтөрдү жетишүүгө мүмкүн экенин көрсөтүп турат деп пикирин билдирди. Пулково аэропорту күнү-түнү иштөө режимине 1-июлдан тарта өтөт. Бул иш тартиби рейстердин санын көбөйтүү, ошондой эле учуу программаларын кеңейтүүнүн натыйжасында болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Мындан тышкары Петербург аэропорттун терминалында олуттуу иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу улантылат. Коронавируска жайылуусуна каршы иш-чаралар жүргүзүлөт. Тазалоо жана дезинфекциялоо катуу тартип режиминде вируска каршы заттарды, колдонулган каражаттарды пайдалануу менен ишке ашырылат. Коопсуз аралыкты сактоо үчүн атайын белги каттуу контролдоо зоналарында, ошондой эле конууга чыгууда түшүрүлгөн кол үчүн антисептикасы бар дозаторлор каттуу аймагынан конууга чыгууга бардык жолдорго жайгаштырылат. Бүгүн устаз Абдугапар Сманов 50 жашында каза болду. Абдугапар Сманов 22 февраль 70-жылы туулган. Ал 94-жылдан Таякты Эршан мечитинде башкы имам болуп жана мечиттин алдындагы Убай ибн Кааб медресесинде устаз мугалим кесибин катар алып жүргөн. 2010-жылдан тартып Сарыагаш медресе директорунун орун басары. 2016-жылдан тарта Сарыагаш медресе колледжин тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп дайындалган. 2016-жылдын декабрынан тартып Сарыагаш колледжин медресе директору кызматын ээлеген. Социалдык тармактарда педагогдун каза болгонуна байланыштуу массалык кайгыруу менен көңүл айтышат. Ак Кеме жамааты устаздын дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу жакындарына жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хайреке, калай, амансызбы? Тез сау жаксымы? Үй иш, бала чага баары аманбы? Хайреке, албетте баары Алладан. Бирок сиздин бир сонда бир дуалы сөзүңүзгө муктажбыз азыр. Абжапарга байланысына түшүп калган. Кеше анализ дұрыс шыққан жоқ. Соған өзіңіздің бір батыл сөздеріңіз қажет болып тұр. Хайреке, естен шығармастан айтыңыз. Білесіз бе, Хайреке, біз судың ортасында тұрмыз.
Мен де жағдайым жақсы емес. Мені қойыңшы. Ол кісі кеме ғой. Бір батыл, мақта сөздеріңізді айтып, бір жәрдеміңіз керек. Алла жар болсын. 30 июнда Манас аэропортунун аймагында жеңил унаа велосипед тээп бараткан 2 жаранды сүзүп кеткендиги маалымдалган. Кыргыз Республикасынын Триатлон Федерациясынын Булгырсыктын кесепетинен СССРдин спорт чебери Илья Сидоров жана Кыргыз өлкөсүнүн спорт чебери Евгений Трибунский каза болгонун билдиришти. Маалыматта айтылгандай, алар бүгүн таңда Манас аэропортуна бараткан жолдо велосипед менен бара жатышкан. Бул учурда жогорку ылдамдыкта келген унаа аларды сүзүп кеткен. Анын кесепетинен Илья Сидоров окуя болгон жерден көз жумган. Ал эми Евгений Трибунскийди тез жардам менен ооруканага алып бара жатышканда каза болгон. Эки спортчу тең мурда велосипед спорту менен алектенишкен. СССР учурунда жана Кыргыз өлкөсү эгемендик алгандан кийинки жылдарда көптөгөн байгелерге ээ болушкан. Евгений Трибунский Триатлон Федерациясынын түптөлүшүнө өзүнүн чоң салымын кошкон. Дайыма кеп кеңешин айтып келген. Мындан тышкары уюштуруу иштерине, мелдештерге калыстык кылууга активдүү катышкан. 2018 жылы дуатлон боюнча өлкө чемпиондугунда 2-чи орунду ээлеген Илья Сидоров федерациянын мүчөсү болчу. Ал Индар триатлондун кышкы сезонуна катышып турган. Эки спортчу тең спорт менен кызуу алектенип машыгуу менен өсүп келе жаткан муунга үлгү боло алды. Евгений Трибунский 44 жашта болсо, Илья Сидоров 46 жашта болчу. Триатлон федерациясы каза болгон эки спортчунун жакындарына үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат деп жазылат маалыматта. 1-июлга карата доллардын улуттук валютага болгон баасы 78 сомдон ашты. Бүгүн 1-июл саат 10:00 карата доллардын сомго болгон баасы 78 сомго чейин өстү. Улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 75 сом 99 тыйын деп көрсөтүлгөн. Коммерциялык банктарда долларды сатып алуу 77 сом 70 тыйындан 77 сом 80 тыйынга чейин болсо, долларды сатуу 78 сом 40 тыйындан 78 сом 50 тыйынга чейинки бааны түздү. Ал эми акча алмаштыруу жайларында долларды сатып алуудагы орточо салыштырмалуу баа 77 сом 77 тыйын, сатууда 78 сом 46 тыйынды көрсөтүүдө. Элдар Сапаев аттуу жаран өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына тез жардам унаасын түртүп бара жаткан дарыгерлердин видеосун жүктөдү. Уятсыз чиновниктер жол тандабастарды минип жүрүшөт. Бул жергиликтүү дарыгерлер аялдар татынакайлардагы күлгөнгө дагы күчтөрү жетет. Менин аларга боорум ооруп жатат, көзүмө жаш келди деп жазылат маалыматта. Бишкекке Сауд Аравиясынан Кыргызстандын жарандары учуп келишти. 1-июлда Манас эл аралык аэропорту Flynas авиакомпаниясынын Дамам Бишкек маршрутунун чартердик каттамын тосуп алды. Кыргыз Республикасынын 121 жараны мекенине кайтып келди. Алардын көпчүлүгү окуу жайларда окуган студенттер. Бул авиакаттам менен Сауд Аравиясынан Казакстандын 39 жараны дагы учуп келип, алар Манас аэропортунан Казакстанга атайын транспорт менен жеткирилди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус эпидемиясынын туу чокусунан өтө элек 30 мамлекетти жарыялап, аталган өлкөлөрдө инфекция тездик менен көбөйүп жатканын айтышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Жок дегенде 30 мамлекетте акыркы 2 аптада инфекция жуктургандар тездик менен көбөйүп жатат. Мунун ичинен 11 өлкөдө жана аймактарда инфекциянын тездеши көптөгөн жаңы учурлардын катталышына алып келди. Эгерде бул кырдаалга көңүл бурулбаса, Европада саламаттыкты сактоого дагы коркунуч жаралат деген Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык директору Ханс Клюге. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму карантиндик чектөөлөрдү алган өлкөлөрдө ооруга чалдыгуунун жаңы өсүшү байкалууда деп эсептейт. Бул тизмеге Европанын 11 өлкөсү жана Борбор Азиядан Кыргыз өлкөсү менен Казакстан дагы кирген. Бүгүн 1-июлда Бишкекте айрым троллейбустук каттамдар убактылуу токтотулат. Тагыраагы номер 5, 11, 14 номерлуу троллейбустардын каттамы түндүк тарапка жүрбөйт. Маалыматты шаардык мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык бүгүн Манас кең көчөсүндө жол кырсыгы катталып, жеңил унаа троллейбустук түркүктү сүзүп кеткен. Учурда окуя болгон жерде түркүктү оңдоо иштери жүргүзүлүп жатканын кабарлашты.
Эртең 2-iyul күнү саат 8:00-дөн 17:00-гө чейин Жалалабад шаарындагы бир катар көчөлөрүндө газ берүү токтотулат. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ЖЧКсынын Жалалабад газ филиалы билдиргендигин шаардык мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык Барпы Сейил көчөсү, Мельничный, Банный, Кирпичный, Кустарный, Родниковый, Горный, Курортный, Комсомольский, Спортивный жана ошондой эле Первомайский Кош көчөсү, Ленин көчөсүнөн курорт жактан Барпы Сейил көчөсүнө чейинки аралыкта газ берүү токтотулат. Бул аймактарда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Андыктан жаралган ыңгайсыздыкты түшүнүү менен кабыл алууга чакырабыз деп айтылат маалыматта. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.